Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдардын башы ооруп жүрөт. Жана ошол адамдар баш оорусунун себеби башында эмес, мойнунда жаткандыгын байкашпайт. Негизи бул баштын оорусу көбүнчө остеохондроз деген мойундагы оорудан болот. Ал себептүү мойундан өтө турган кан тамырлар кысылып калат дагы, башка жакшы кан барбай калат. Анын аркасынан баш дайыма ооруй берет дагы. Ал адамдар өмүр бою дары ичип, ден соолугуна дагы зыян алып келип жүрө беришет. А негизи остеохондроз оорусун дарылап кое турган болсок, бул кан айлануу ордуна келет дагы, баш оору басылып калат. Эгерде сиздин баш ооруңуз остеохондроз себептүү болуп жатканын билгиңиз келсе, анда кошумча дагы белгилерге маани беришиңиз керек. Алар сиздин колдоруңуздун чымырап калышы, мойнуңуздун талып, уюп же сайгылашып оорушу, жүрөгүңүздүн ооруп же сайгылашып турушу, кан басымдын жогорулап же төмөндөшү, же баштын айланып кетип турушу. Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдардын башы ооруп жүрөт. Жана ошол адамдар баш оорусу